Кече Жогорку кеңештин жыйынында депутаттар Кыргыз Республикасынын президентин жана Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө конституциялык мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу конституциялык мыйзам долбоорун биринчи окууда жактырды. Мыйзам долбоорунун демилгечилеринин бири депутат Алтынбек Сулайманов менен бүгүн биз түз эфирде ушул долбоор тууралуу, мыйзам долбоору тууралуу маек курабыз. Студиябызга кош келипсиз. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Кадырман угарман, эгерде сизде темага байланыштуу суроо болсо 0312 68 06 06, мындан сырткары 0709 68 06 06 номурунан чалып сурооңузду узатсаңыз болот. Биз суроолорго өтөбүз, Алтынбек мырза даяр болсоңуз. Ушул преференциалдык шайлоо системасын дагы демилгелеп жүргөнсүздөр убагында. Анан буга бир аз токтоло кетсеңиз, алдыдагы шайлоодо бул система кириши мүмкүнбү, бул ыкма? Саламатсыздарбы? Бул система негизинен даяр эле мыйзам сунуштаганбыз. Ал бирок мыйзам ошол бойдон турат. Депутаттардан, эски бийликтен, бүгүн эски бийлик болду да кечеги, колдоо тапкан эмес. Азыр мына шайлоо 2 айдан кийин болгон турат. Ага биз жетишпей атабыз. Себеп дегенде техникалык ал жакта бүгүнкү шайлоону өткөзүп аткан мына АСУнун азыркы колдонуп аткан техника, ага кошумча программаларды киргизиш керек, аны окуй турган, ошондой бир убакытты талап кылат экен. Ал бир аз дегенде 2 ай 3 ай убакыт талап кылат экен. Ошого байланыштуу ага жетишпей атабыз. Кийинки парламент 7-чи созуп келип туруп ушул мыйзамды өткөзүп аркы шайлоого барса болот. Азыр мурдагыдай эле барууга туура келип атат. Ошого мажбурбуз. Ал мыйзам ошон үчүн турат. Негизинен ушундай техникалык гана жетиш. Азыркы бүгүнкү депутаттар эгер ошол мыйзамды азыр бир топ өзгөрбөдү эми. Заман өзгөрүп кетти, бат эле азыр колдоп беришмек, бирок ага жетишпей калганыбыз үчүн ал мыйзам ошентип турат. Бул шайлоодо мурдагыдай эле шайлоо болот, азыркыдай эле, кечегидей. Ошол кечээ депутаттардын жыйынында мисалы айрым депутаттар сиздер демилгелеген мыйзамга бир каршы пикир айтканда же болбосо башка сунуштар кошулуп кетип атты да. Анан бул жерде мындай кээ бирөөлөр каалабай атабы же мыйзамдын кабыл алынбай жатканында бир саясий оюн болуп жаткан жокпу деген суроо туулат экен албетте. Ар кимдин көз карашы ар түрдүү. Бирок көпчүлүк депутаттар аягында колдоп беришти. Бир топ сүйлөшүүлөр болду, түшүндүрүүлөр болду. Анан кээ бирлер каршы болгондор каршы ойдон калышты. Бирок алар азчылык болуп калды. 15 депутат ушундай каршы болушту. Алардын мындай шылтоолору десек болобу, же өздөрүнүн айткан бир аргументтери парламентке көп партия келип алат экен. Көп партия келсе, анан сүйлөшүүлөр кыйын болот. Мындай талаш тартыш көп болот, коалиция түзүш кыйын болот. Анан түрдүү лидерлер келип алып, парламентте мындай жакшы бир консенсуска келе албайбыз деген өздөрүнүн аргументтерин айтып атат. Ал жерде айтып атам, жок, тескерисинче сыртта ошондой түрдүү наразычылыктарды көп айтпай, парламенттин ичине кирип, парламентте айтканы бул жакшы көрүнүш болот. Талаштын баары бир площадкада болсун, эки жакта эки жээктүү болуп албай, бир жакка кирип, ошол жаш партиялар, жаңы партиялар, жаңы жүздөр, ошолордун лидерлери келсин парламентте. Канчалык көп мындай атаандашуу болсо, ошол жерде канчалык талаш болсо, канчалык бир деңгээлдин, билимдин, акылдын талаштары болсо, жакшы мыйзамдар. Талаштан тактык жаралат дейсиз. Дегендей ошондой ойдо болуп атат. Ойдо болуп атам мен. Бул биринчиси, экинчиси ошол эле мезгилде жаңы жүздөргө, жаңы партияларга мүмкүнчүлүк жаралат деген. Жаштарга мүмкүнчүлүк жаралмак, ошонун негизинде ушундай ишти алып барып атабыз. Бирок баары бир кандай болбосун биз ушуга барышыбыз керек. Бүт дүйнөдө 1%, 1% ошондой, 2%, 3%, деги эле 5%дар азыраак. 7% почти бир эки эле мамлекетте. Угарманды кабыл алып коелу, анан улантабыз. Салуу угарман, саламатсызбы? Сиз түз эфирдесиз, сурооңузду берсеңиз болот. Саламатсыздарбы. Мен Алтынбек мырзага суроо бар еді. Алтынбек,
Биринчи суроо муну баягы залог боюнча да мурдагы шайлоо өнүнө айтканда оюн бузулуп кетти да, бузулду дегендей. Ошо мурдагы залог боюнча эле кайра шайлоо өткөрүлдү же кайрадан залог төлөнөбү? Бул биринчи суроо. Экинчиден бул имтан калыштыруусу жеңген партия залогду кайтара алат дагы, жеңилген партия кайтарып ала албайт да. Бул по-моему не туура эмес го деп жеңген партия парламентке барып, парламенттен акча алып, зарплата алып аткандан кийин алардын залог алып, жеңилген партияны кайтарып берип алып, кийинки шайлоого даярданыш керек дейм да. Анан үчүнчү суроо, силердин спискоңор алтын өзгөрбөй, эртең биримдик, аяк бияктан кырсындан кишилер кача баштайт. Ошолордон кошосуңарбы, кошпойсуңарбы ошол вопрос? Чоң рахмат сизге. Демек бул биринчи суроо. Рахмат. Биринчи суроо, мына шайлоо болбой калды да. Шайлоо болгон жок. Бул акчалар мыйзам чегинде негизи кайтарылып бериш керек. Ал эми жанагы мыйзамда ушундай кабыл алынып калган, уткандар акчасын кайтарып алат, утулгандар калат деген бул киши туура айтып атат. Буну да биз убагында бир-эки айтканбыз, бирок эч көңүлгө алынбай калган. Уткан киши ушунча биринчиден кубанычы бар, экинчиден ийгиликке жетип атат, акчасы да чөнтөгүндө калып атат, дагы мамлекеттен айлык алып атат. Утулган бозоруп, акчасынан да жок, бүт жагынан жок, жыйынтыгы жок, ушундай болуп, ушундай теңсиздик, туура эместик болуп калган да негизинен. Бул нерсени өзгөртүү боюнча бир сунуш киргиздиңиздер? Эми өзгөртүү киргизгенде азыр мындай өзгөртүү киргиздик, 3%га келдик. 3% бул жанагы мүмкүнчүлүк өткөнгө жакшыраак. Анан ошол эле мезгилде 5 миллионду 1 миллион сомго түшүрдүк. 1 миллион сомдун анан 1% ким алган болсо, 2% алса дагы, 2% алса дагы акчасы кайтарып берет. 1%дан ылдый алса, акчасы кайтарылып берилбейт. Бул деген бир аз болсо дагы мындай бул иш-чарага мындай серьезнүүрөөк киришсин деген эле маселе да. 1%га чейин добуш алган болсо, акча 1 миллион кайтпай калышы мүмкүн да. Жөн эле мындай спортивный интереске эле катышып койгондор дагы болбосун деген бир түшүнүк менен бир аз болсо дагы ушул кейилген. Бул жерде дагы мындай бир аз логика бар да чындыгында. Үчүнчү суроого кыскача токтолсоңуз, бул бир бул саясий партиясы алдыдагы шайлоодо тизмесин өзгөртөбү же ушул курам менен барабы деген? Үчүнчү суроого мындай жооп берет элем. Сөзсүз тизме толукталат, дагы бир күчтүү инсандар менен жакшы мындай алдыңкы жаштардан кошкубуз келип атат. Себеп дегенде биз кече бир аз добушубуз азыраак болуп калды. Биздин билимдүү же мындай таза жаштарыбызды биздин эл жакшы түшүнө албай калды. Демек толукталат, Демек толукталат, сөзсүз толукталып бир дагы күчтөнөбүз деген оюбуз бар. Дагы угарманыбыз бар, кабыл алалы. Угарман, саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Түз эфирдесиз, сурооңузду берсеңиз болот. Саламатчылык. Рахмат, Канчардан Каныбек Мырзаканов. Алтынбек Турубаев, салам алейкум. Ассалам. Эми биринчиден мен Алтынбек Мырза, сизге мен чоң ыраазычылыгымды билдирип, рахмат деп айткым келет да. Акыркы мына 5-6 октябрдан кийин болгон толкундоолордон кийин сиз жаштар менен тыгыз байланышта болуп, ушу жаштардын арыз муун угуп, кечээинки болгон жыйынтык биринчи окуудагы жогорку кеңеште жана силер чыгарган мыйзам жана өзгөртүүлөрдүн биринчи окуудан кабылданышына сиздин чоң салымыңыз болду. Бунун үчүн сизге чоң рахмат деп айткым келет да. Сурооңузга өтсөңүз. Бирок бул еще бүткөн жок маселе бүткөн жок. Күрөш алдыда дагы уланта бериш керек. Эгерде ушул результатын бере турган болсо, кийинчерээк 7-чакырылыштагы жогорку кеңеште балким ошо 1%га түшүрүүгө чейин бараттырбыз. Бул парламентаризмдин жеңиши болду деп ойлойм, Алтынбек Мырза. Анан эгерде силер муну дагы бир жолу сиздин личный өзүңүздүн оюңузду билгим келет. Жанагы эмеден кийин толкундоолордон кийин эле биз Атамекен менен бир бол жана башкалар баягы блок менен барабыз дедик эле. Башкалардын барышына мен ишенбейм, республикалардын замандаштар. Бирок бир бол бизге жакыныраак болуп турат азыр. Анан сиздин дагы мүнөзүңүз,
тажрыйбаңыз өзгөрдү, айрыкча тажрыйба алдыңыз, анан бир өзүңүз жакшы жагында дагы бир жолу далилдеңиз кечүүнү өмүрдө. Угарман ток этерин айтсаңыз, бир аз кыскартып. Айтпайбер, шашпай тур, айтпайбер. 10 жолу суроо бергенде көрүп, бир жолу жакшыраак айтып алайынчы мен Алтынбекке. Алтынбек, кечүүнү ошо өмүрү чиркеш кайрылып, өмүрү чиркештин добушун эмесин жообун алганыңыз абдан туура болду. Мен сизде бир жолу эмеде Дашмияда эркек экенсиң деп айтып эле, кечүүнү эркектигин дагы бир жол көрсөттүң. Ийгиликтерди каалайм, токтогу күрөш алдыда. Рахмат. Сизге рахмат. Бул угармандын пикири экен, демек сизге кабыл экен. Экинчи, үчүнчү окуудан аракет кылып атабыз, бирок мен айтам, каршы күчтөр жок эмес. Алар кече бирок азайышты, мындай сүйлөшүүлөр менен, түшүндүрүүлөр менен көп нерсени түшүнүштү. Кудай буйруса, экинчи, үчүнчү окуудан сөзсүз өткөзөбүз. Мына шайлоодо ушул 3% менен 1 миллион сом жанагы форма 2 жок буйруса деп туралы барганы калдык. Дагы башка угарманды кабыл алсак. Угарман, саламатсызбы? Түз эфирдесиз. Саламатсыздар. Сурооңузду берсеңиз болот, түз эфирдесиз. Мен суроо деле эмес, мен Алтынбек мырза, саламатсызбы? Патриот киши. Байланыш бир аз начар болуп атат. Кайрадан байланышканга аракет кылып көрүңүз, угарман. Чөтө угулбай калдыңыз. Угулбай калды. Ушул эми маселе жаралат да, мисалы коомчулукта борбордук шайлоо комиссиянын курамы, демек мүчөлөрү өзгөрүшү керек деген да бир талап болуп атат. Сиз кандай ойдосуз? Бул БШКнын азыркы курамы менен шайлоого барышы керекпи же аны дагы өзгөртүү зарылбы? Менин оюмча, БШКнын өзгөрүүсү деген күчтөр жок эмес. БШКда дагы кемчилдик кетти. Бирок БШКга биз жазып берген эрежелер менен иштейт да алар шайлоону өткөзүш керек. Шайлоону өткөзүш керек. Алар ошол шайлоону мыйзам бузуулар болсо ошого реакция кылыш керек. Мыйзам бузуулар албетте болду, бир көп болду десек болот да, көпчүлүгү БШКга жеткен жок да. Көз басты болуп эле калып калды да, себеп дегенде бийликтин партиялары аябай чоң мыйзам бузууларды жасашты. Алар БШКга жетпей эле ордунда жабылып, ордунда кала берди. Себеп дегенде ага кайрыла турган органдар көз жүмдү кылышты да. БШКга жеткен маалыматтарды алар көпчүлүгүн аракет кылышты. Партияларды да четтетишти, бирок сот менен кайра эле восстановить этип койду да. Ошон үчүн БШКнын көп деле бул жерде аша чабып күнөөлүү дегенибиз менин оюмча бир аз ашыкчараак болуп калат. БШК жалгыз эмес, күнөө башка жактарда да. Башка жакта болду бул сапар көбүрөөк. Менин оюмча БШКнын мына срогу бүтөт, эми аз эле калды. Менин оюмча ашууда ат алмаштырбайт дейт, көп деле алмаштыра беребиз деген менин оюмча бир аша чапкандык болуп калышы мүмкүн. Ал эми алдыда шайлоодо мисалы ушул сыяктуу добуш сатып алуу болсун, жана сиз айтып кеткен мыйзам бузууларга жол бербөө үчүн азыр кандай аракеттер болуп атат? Эми азыр өзүнүн мындай естественный жана иллюстрация деген болуп атат да, мына 3 партиянын кадыры жоголду. Алардын күчү жоголду. 3 партиядагы көпчүлүгү морал өзү 3 партиянын бардык члендерин, баары ошо кандидаттары моралдык барганга укугу жок дегенибиз да бир жагынан туура, экинчи жагынан ал жагынан эми жаңы жүздөр деле жок эмес да ал жактачы. Көпчүлүгү ошол жактагы партиянын уюштургандар, жетектегендер, алардын эч кандай моралдык укугу жок деп келгенгечи. Аны эл көтөрбөйт, эл азыр өзүнчө эле аларды сот тармактарынан башка жактан тилдеп атышат. Алар партиялар келе албайт. Менин оюмча келбеш керек. Ошол эле мезгилде сатып алуу мүмкүнчүлүгү бир аз болсо дагы азаят. Азыр 3% болуп, анан күчтүү. Ошол эле мезгилде бүгүнкү жаңы бийлик аябай бир мыйзам бузууларга катуу чара көрүш керек, тоскоолдук кылыш керек, чара көрүш керек. Ошондо азаят. Толук жок болуп кетет деген бул абсурд. Бул жок, бул бүгүнкү күндө реальный жашоону караш керекпиз. Бул жоголбойт, бирок азаят. Толук азаят. Угарман, саламатсызбы? Сиз түз эфирдесиз. Саламатсызбы? Алтынбек мындай суроодо 2010 жылы экен, Казакстанда шайлоо өткөн.
баягы эми силер азыр доказать атасыңар да, баягы аппарат бир эле жолу кабыл алат, бир кишини деп, туурабы? Анан бир кайра кабыл албайт деп. Ошондо ар ким кайсы жерде болбосун кирип барып эле паспортунан голос берсе болот да, менин оюмча. Себеби, по-моему, 2010 жылы ушундай шайлоо өткөн. Ар ким кирип эле паспортун көргөзүп голос берген. Бул, по-моему, эң эле туура го дейм да, сөйлөгөндө. Ким кайда, тем более силер айттыңар, аппарат кайра экинчи жолу кабыл албайт деп. Значит, бул жерде эч кандай карусель болбойт. Ошон үчүн ким, например, Бишкекте жүрөбү, Ошто жүрөбү, Нарында жүрөбү, кирип барып эле шайлоо участкасынан голос берип кете бергени, по-моему, туура го дейм да. Чоң рахмат сизге. Бул техникалык эле бул маселе. Мисалы үчүн ар бир жаран Кыргызстандын ичинде кайсыл жерде болбосун участкага кирип биометрика биз тапшырганбыз да. Ошо менен эле добуш берип кете берсе боло турган шартты түзүшүбүз керек. Бир участкага кирип добуш бердиң, экинчи жолу киргениңде ал жерде айтат, кечирип кой, сен уже добуш бердиң деп компьютерден чыгышы идеаль ушундай болуш керек да өзү. Мына бүгүнкү күндө ошол биометрика тапшырганбыз барыбыз, техника ага жооп берет, жасаса болот. Бул цифровизация, мына санариптештирүү, мына түндүк деп жасап атпайбыз. Ушулар аягына чейин бүгүнкү күнгө чейин жасалбайт. Эгерде ушу техникалык жетиштүүлүктү жасап ар бир жарандын өзүнүн базасы болсо, ал ушундай болуп Кыргызстандын кайсы бир территориясынан любой жер, Кыргызстан бир единый округ деп атабыз. Биз баарыбыз кыргызстандыктар, мисалы үчүн партияны шайлайт, кандидатты шайлайт деген, жарандагы ошол жерден шайлай алыш керек. Ушуга көңүл бурган өкмөттүн иши алсыздап атат. Ушу ГРЭСтин иши, ушу болуп аткан иш. Ушундай болуш керек өзү. Бүт дүйнөдө ушундай. Биз ушуга жете албай атабыз. Эмне тоскоол болушу мүмкүн? Мисалы, бул бир кандайдыр бир кызыкчылык жокпу бул жерде бийлик тарабынан? Же болбосо каражат жетишпейт? Кызыкчылык жок, каражат деле жетсе, деңгээл жетишпей атат. Ошол жактагы специалисттерибиз биз ошону аягына чыгарбай атышат. Мигранттардын маселесине токтолдук эле биз жана башында. Анан ошол жерде мисалы ошол 1 миллиондон ашуун мигрант сыртта жүрсө, анын 32 миңдей гана катталып, бирок баары толук добуш бере алган жок. Аны башта өзүңүз айтып кеттиңиз. Бул жерде мисалы бул жолку шайлоодо парламент, борборлук шайлоо комиссиясы ошондойлорго жол бербеш үчүн кандай чараларды көрүшү керек? Мындан сырткары өкмөт кандай жоопкерчилик сезиши керек? Анткени бизге бул мындай өкмөт эмне деп коет? Көбүнчө каражат тартыш деп баягы шайлоо тилкелерин аз санда кезек күткөндөр болуп калат ал убакта да. Бул маселени кантип жөнгө салса болот? Балким элдик демилге менен ошол мигранттардын өзүнүн шайлоо тилкелерин ачууга уруксат беришилиш керекпи? Эми мигранттар бүт дүйнөгө чачылып кеткен да. Анан болушунча мындай участок ачканга аракет кылып атышат. Жанагы дүйнөдө система бар. Азыр түшүнүк болду, жана блокчейн деп. Аны менен эгер келечекте азыр киребиз деп атаган аракеттер болуп атат. Ал кирсе, аны менен добуш берсе болот телефондон эле. Анан жанагы биз түз шайлоо деп айтып атпайбызбы? Аппараттарды асуу окуйт. Андан башка дагы бир аппараттар бар. Ал бир кичинекей эле компьютердей эле аппарат болот. Ал свети жок жерде деле иштей берет, аккумулятор менен. Onu жайлоодо барып деле иштетсе болот да. Ада бир чип болот, ушундай менен бүт дүйнөгө таркатып жеткизип, бул ал көп деле кымбат эмес, ошо менен добуш берсе болот. Буга кызыктар болуш керек да. Кызыктар болсо, эгер биздин жарандарыбыз дүйнөнүн кайсыл гана жеринен болбосун добуш бергенге мүмкүнчүлүк түзүп беребиз деген кызыкчылык болгондо гана болот. Азыр кызыкчылык жок болуп атпайбы? Себеби бийликке келген ар бир бийликтегилер мигранттын кызыкчылыгын ойлобойт, кызыктар эмес. Себеби ал ага каршы берет. Себеби ал мигрант сөзсүз бийликке каршы берет. Себеп дегенде бул жактан жумуш таба албай, жашоосун жакшы кое албай сыртка кеткендиги ал 90% сөзсүз наразычылык. Башка альтернативный сунуштар, башка бир оппозиционный көз караштагыларды да издейт. Мисалы үчүн ким популярдуу мигранттардын ичинде? Адахам Мадумаров, мисалы үчүн, анан мынау бүгүнкү Садыр Жапаров,
дагы ким Жанар Акаев ушундай инсандар популярдуу. Аларга добушун кетип калышын толук билишет. Ошон үчүн мигранттардын кызыкчылыгы корголбой келет да. Угарман бар, кабыл алсак. Саламатсызбы, сиз түз эфирдесиз, сурооңузду берсеңиз болот. Алтынбек мырза, жана мен суроомо жооп бербедиңер, ошону укпай калдым, жооп берди дагы. Мен сурадым эле, тиги митингге чыкканда биз сүйлөштүк эле, тиги бир нече парча блок менен барабыз, келетки шайлоого депчи, силер Атамекен менен биригесиңерби, шайлоого барганда жок, бул биринчи, анан экинчиси, жана мигранттар жөнүндө сөз болгондо баягы сиз жаштар менен чолкондо Абакиров жакшынакай мисал келтирди эле. Ооба. Москва шаарында мисалы бир стадионду бир арендага алып болсо дагы, жана орустардан жардам сурай турган болсок, алар жанагындай паспорт менен биометрикасы болсо келип эле эч кандай формекси жок эле шайлап атат. Ошондо биздин мигранттар бир жерге чогулат эле дагы бир күндүн ичинде шайлоого көп сандагы биздин кыргызстандык жарандар катышпак эле. Жана биометрикасы менен эле бир жерден эле ошо орустардан жардам сурасак, себеби орустар ошондой шайлоолорду өткөргөнгө алардын жанагы эле каражаттары азыр мүмкүнчүлүк берип атат. Сиз аны жакшы эле билип болушуңуз керек, билбесеңиз мен ушуну айтып коеюн дедим эле. Анан ийгилик каалайм, бүгүн экинчи, үчүнчү окууда өткөрүп жиберсеңер жакшы болот эле жанагы мыйжамды. Сизге рахмат. Рахмат. Блок болуп сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Атамекен менен дагы башка партиялар менен азыр сүйлөшүүлөр болуп атат. Азыр өтө кызуу мезгилинде. Мүмкүн бир жаңы көз караштар, жаңы мындай жаңылануулар болуп калышы мүмкүн, бул дагы алдыда. Ал эми жана сиз айтып аткан орус мамлекети менен сүйлөшүп стадиондо ал оор эмес, аны жасаса болот. Алар керек болсо жардам беришип, өздөрү ошо чыгымдарын дагы көтөрүп бергенге алар каршы эмес да, жардам беребиз дешет. А биздикилер сүйлөшпөйт да. Себеп дегенде жана бир эле шылтоо, бир эле мындай риск алар үчүн, бийликтегилер үчүн. Мигранттар бизди шайлабайт дейт. Мигранттар башкаларды шайлап бизге каршы иштешет деп. Эми азыр мына бүгүн премьер-министр анан президенттин милдетин аткаруучу бул киши мигранттарда аябай популярдуу эмеспи? Мүмкүн ушул киши кызыктар болушу мүмкүн дагы, ушул шактарга барып калса жакшы болот эле деген дагы ойлор бар. Бул киши менин оюмча ошого барса керек. Себеп дегенде ал кишинин көбүрөөк колдоочулары сырттагылар да, чындап. Элдик лидерге ушул жактан айланды да. Бул факт да. Кийинки угармандын суроосун кабыл алалы. Саламатсызбы угарман, сиз түз эфирдесиз. Саламатсызбы? Сурооңузду берсеңиз болот. Мен могу суроо берейин эле ушу. Эме боюнча, шайлоо боюнча. Бузатыңыз. Бир мандаттуу, эмнеге бир мандаттуу неме жакпай атат бул Алтынбек Сулаймановгачы. Чоң рахмат сизге. Мен жооп берейин. Бир мандаттуу бул жакпайт эмес, бул мындай болуп калат да, 3-созда депутаттарды эстесеңиздер, 3-акыркы бир мандаттуу 3-соз болгон, анан 4-соз партиялык система. 3-созда аябай күчтүү инсандар келген, бул талашсыз. Бирок ошол эле мезгилде бир дагы аял болгон эмес. Бир аял. Бүгүн парламентте жок дегенде 40 аял бар да. Бул биринчиден укуктун дебелениши, теңсиздик, гендердик, анан меньшинстводо башка улуттар аз болуп калган. Өзбек улутундагылар көп, башка дунган же уйгур, орус дегендер азайып кеткен. Бул экинчиси, анан жаштар такыр болгон эмес. Анан биринчи создор ага чейин легендарный, ал мезгилде аябай күчтүү инсандар келишкен да. Күчтүү инсандар келишкен, интеллигенциянын өкүлдөрү, себептен ал мезгилде элдин ой жүгүртүүсү башкача эле. Чында башкача. Азыр ушундай суктанып менетебиз, ошону азыр миштайт этебиз да. Эгерде ишене бериңиздер, бир мандаттуу болсо, бүгүн аялдар эмес, билимдүү жаштар да келе албайт. Жалаң акчалуулар, олигархтар ишене бергиле. Ар бир округтан жетиштүү акчалуулар, бүт ошолор четинен сатып алып туруп, келип туруп,
анан көрө бересиңер. Чындап эле. Ушул коркунучту эч ким ойлонбой атат да, эч ким ойлонбой атат. Аягына чейин мындай терең ойлонбойт. А мына партийный список менен кандай болбосун, жаштар келип атат, мугалимдер келип атат, врачтар келип атат, аялдар келип атат. Ошол списоктун ичинде жакшыбы, жаманбы мындай бар да, азыр бирок наразычылык партияга көп. Парламентке көп да, парламент өзүнүн ишин жакшы жасай албаган үчүн, өзүнүн ыйгарым укугун жакшы аткара албаган үчүн бийликти дайыма карап, ошол жака кошоматчылыктын чайын куйган үчүн жаман көрүнүп, депутаттардын саны анан парламенттик башкаруу жаман экен деген түшүнүк болуп атат. Буну жакшылап терең караса, мен ушинтип жооп берет элем. Парламенттик если одномандатный болсо, мен коркпойм да. Мен мисалы үчүн өзүм жеке кызыкчылыгымы мен коркпойм. Мен ноокатка барып, жетиштүү өзүмө ылайык добуш алып, депутат болуп келишим мүмкүн. Бирок жалгыз мен өзүм ойлобошум керек да. Анда бул жеке кызыкчылык менен ойногон бул туура эмес да, менин оюмча. Кийинки угарманды кабыл алсак. Угарман, саламатсызбы? Сиз түз эфирдесиз. Саламатсыздарбы? Сурооңузду берсеңиз болот. Нурбек мырза. Мен Бишкектин тургуну Нурбек. Угуп атам сизди. Сизге баягы суроо Байланыш абдан начар болуп атат, тилекке каршы. Кайрадан байланышканга аракет кылып көрүңүз. Ушул эле суроонун тегерегинде башка угарманыбыз буга чейин эфирге чейин суроо калтырган. Айтсаңыз дейт, эгерде босого бал 3%га төмөндөтүлсө, анда жергиликтүү олигархтардын, ири эмес майда барат партиялардын баягы тууган уругу менен бирге калып, парламентке келип калуусуна шарт түзүп койбойбу деген. Мындай да коркунуч бар, бир аз бар. Бир региондун, мисалы үчүн бул жерде бир 50 000 добуш алган партия келиши мүмкүн да. 50 000ди баары эле ала албай атат. 3% деле оңой эмес. Азыр мына акыркыны, андан мурунку шайлоолорду мындай анализ кылып көргөн болсок, ошол 50-60 миңдин тегерегинде алгандар 3%-дин алганда бир 2 партия эле кошулуп калат да. Кечеги мурунку 15-жылы мисалы үчүн 6 партия болгон болсо, 3% болгондо 8 же 9 партия болушу мүмкүн. Азыр мынада 4 партия, 5 партия өтүп атпайбы, 4 партия. Буда деле бир 8-9 партия болушу мүмкүн. Андай коркунуч азыраак да, чындап эле. Канчалык мындай эрежелердин жеңил болсо, атаандашууга мүмкүнчүлүк көп болсо, ошончо өсүш болот да. Бул тоскоолдуктар, ограничениялар дайыма бир өсүштү камсыз кылат. Өсүштү тосот. Өнүгүүгө мындай жол ачпайт да. Биз дайым эркин атаандашууну, эркиндикке аракет кыла бергенибиз бул туура болот да. Кийинки угарманды кабыл алсак. Угарман, түз эфирдесиз, саламатсызбы? Саламатсыздар. Суроо бере береликпи? Берсеңиз болот, ооба. Кыскача бат. Калоом эле Алтынбек мырзага. Алтынбек мырза акыркы жылдан бери жакшы, жакшы нерселерди айтып, чындыкты айтып чыркырап жүрөт. Бул иши аябай тейсолук каалайбыз, иштеринде ийгилик каалайбыз. Мына акыркы 10 күндөн берки жасаган иштери да өтө аябай маңыздуу болуп атат, сүйлөгөн сөздөрү. Биз колдойбуз байке. Ар дайым ушундай түз жүрө бериңиз. Рахмат. Рахмат сизге. Жакшы ийгиликтер болсун. Чоң рахмат. Эрдөлөт Орозбай аттуу биздин Facebook колдонуучубуз суроо узаткан. Шайлоо кодексин өзгөртүү боюнча мыйзам бүгүн кечээ биринчи окуудан өттү. Эгер мүмкүнчүлүк болсо, чет өлкөдө иштеп окуп жүргөн жарандар үчүн дагы бир аз жеңилдик каралып чыкса жакшы болмок дейт. Мисалга алсак, онлайн же болбосо электрондук почта аркылуу добуш берүү. Чет өлкөдө иштеп окуп жүргөн жарандар үчүн 1 жума мурда, 7 күн мурда шайлоону баштоо деген сыяктуу. Бул мисалы ушундай өзгөртүүлөрдү киргизүүгө болобу? Албетте келе. Мурда шайлоо мисалы башка бир күн мурда жана бизде мындай эле ошондой каралган. 1 күн мурда жана ооруп жаткан, төшөктө жаткандар. Ошону 7 күнгө чыгарса дейт. Негизи бул сырттагы биздин жарандарыбыз ошол сырттагы мамлекеттердин кылып аткан иштерин көрүшөт да. Ошол негизи туура жолдо да, өнүккөн өлкөлөрдө ушундай.
Анан жанагы шайлоо агитация периоду дагы көбүрөөк берилген. 3 ай, 6 ай, эгерде ошондой көбүрөөк аз 1 ай эле болот атпайбы? 1 айда биздин кече 16 партия чыгып, түрдүү рекламаларын беришип, бүт эл информационно мындай эмес толуп калды дагы, анан аны анализдеп жетишпей, сиңире албай калды да. Бул жок деген 3 ай болуп, узунураак мөөнөттө анан дебаттар көп болуп, мындай деңгээл акылдардын, программалардын атаандашысы болуш керек. Келип эле чогултуп эле сүйлөп кетип калып атпадыкпы биз айласынан, потому что убакыт аз. Бул ушундай көбүрөөк мөөнөттүү болуп, анан шайлоонун жанагы добуш берүү дагы мөөнөтү көбүрөөккө узат. Өнүккөн өлкөлөрдө, көп өлкөлөрдө өзү негизи ушундай да. Азыр буну сунуштасаң, азыр түшүнбөй атышат бизде. Мына бүгүнкү кече 3% менен канча кырылышып атабыз. Жок убакыт кандай, ага убакыт керек, ага көп мындай болуп калат деп түшүнө аябай туура айтып атат да. Мына азыр суроо бергенге мен туура кошулат элем. Ушундай болуш керек. Ушуга барышыбыз керек. Ошолорго барыш үчүн мен мына 3% жанагы азайтып, жаштарды парламентте жаңы прогрессивдүү күчтөрдү көргүм келет да. Алар ушундай сунуштарды айтышып, талашып, тартышып, бир жаңыланууга багыт алат элек да. Башка угарманды кабыл, Оңгондон түз эфирдесиз, саламатсызбы? Сурооңузду берсеңиз болот. Саламатчылык. Алло, саламатсызбы? Саламатчылык атабыз. Ассаламу алейкум, Алтынбек Турбаев. Алейкум ассалам. Мен сизди эң аябай сыйлайм. Сиздин саясатта болгон аябай бир такшалган кезиңиз болуп турат азырча. Анан сизге дайыма ийгиликтерди каалайм. Сизге суроом төмөндөй жатам. Мындан 3-4 ай эле мурун Токтогазиевди сиз ушул азыркы мына министрликке сунуштаган болсуңуз. Ал убакта өтпөй калган болчу да. Сунуш колдоо тапкан жок. Мына кечээ күнү болсо кайра эле ошол Атамекен партиясынан сунушталып, эми бул Токтогазиев тилек бул өтүп кетти да. Муну кандай түшүнсө болот? Эми 3-4 айдан ушул тилек Токтогазиев ушундай деңгээлге жетип калдыбы? Ушуга жооп берип койсоңуз. Кыскача токтосоңуз, бул темадан сырт экен эми. Тилек Токтогазиевдин кандай иштешине бир жакшы иштеп кетет деген кепилдик жок, бирок жакшы иштеп кетсин деген үмүт бар. Биз эскиче жанагы эч жерде иштебептир деген түшүнүктөн уже кетишибиз керек да. Көп жерде иштегендер, эскиче түшүнүктөр, бир мындай государственный тепкичтерден өтүп келгендердин бүгүнкү күндө замандагы болуп атканын көрүп атабыз да. Ал эскирди да. Бизге жаңыча ойлонгон, тез ыкчам, мындай тез чечим кабыл ала турган, анан ошол эле мезгилде мындай риск жасай ала турган, ушундай бара турган жаштарга муктаж болуп атабыз да. Себеп дегенде ал өнүгүүнүн бир эле жолу ушул экенин дүйнө тастыктап атат. Тилек өзү жалгыз барып, азыр эгерде командасына өзүндөй жаштарды чогултуп, өзүндөй бир реформаларды жарата албаса, Тилек тез эле Тилекти мына система жок кылып салышы мүмкүн. Мен кече ошону да айттым, мүмкүнчүлүк бергиле, реформа жасаң, командасын өзүн тазалап, өзү эметкенге мүмкүнчүлүк бериш керек. Эгерде бере албаса, Тилек ошол эле мурдагы эски машинага отургандай ошол системага отурса, Тилек 1 айда жок болот. 1 айда жаштардын колунан үмүтү үзүлөт. Жок, тескерисинче мүмкүнчүлүктү премьер-министр ага бериш керек. Кимди алмаштырасың, кимди коесуң, тез 1 ай 2 айдын ичинде жыйынтык көрсөт депчи. Андай кылбасак, балдарды колдоп, аларды мындай күлүктү сүрөсөң күлүк болот дегендей, бут тоспой аларды сүрөш керек да. Менин оюмча тескерисинче Тилекти мен ушундай түшүнүп атам, тез эле сындырышып коюшу мүмкүн. Себеп дегенде андай жалгыз Тилек эмес, жаш ошондой билимдүү балдар көп тармактарга киришет дагы, бат эле ошол жерден сынып калышат. Себеп дегенде мүмкүнчүлүк буту колу байланып, бүт жакта мыйзамдар менен байлап салышкан. Бул жакка барсам мындай болот, мына эртеси АКС текшерет, эртеси мына текшерет, мына туура эмес, бүт жагын блок коюп, ошо биздин аппараттар, бүт мамлекеттик бийликтеги жанагы аппараттар, юристтер бүт ушулардын кемчиликтери көп да. Тоскоолдуктары. Акыркы угарманды кабыл алалы. Саламатсызбы, түз эфирдесиз. Алло, саламатсыздарбы? Саламатчылык.
сурооңузду берсеңиз болот. Биринчи суроом Алтынбек мырзага мисалы үчүн биринчи окуудан өттү да мыйзам долбооручу. Анан 2 менен 3төн өтпөй калышы мүмкүнбү эгер коктан депутаттар добуш бербей койсо? Бул биринчи суроо. Анан экинчи суроо, биринчи өткөн шайлоодогудай дагы мындай сатып алуулар канчалык деңгээлде болушу мүмкүн? Ошол жөнүндө жооп берип койсоңуз. Чоң рахмат. Сатып алуу бир аздан болуп көтөрүлдү да. Биринчи созув, экинчи созувда жана айткандай интеллигенция, түшүнүктөр башкалар ал мезгилде сатып алуу деген бир аз өөн эле. Анан 3-чү созувда башталган. Эсиңиздерде болсо керек, 3-чү созувда аябай көп болгон. 4-чү созувда жана партийный болуп, анда дагы бир аз басаңдап туруп, 5-чи созувда 10-чу жылы аябай көтөрүлүп туруп, көтөрүлүп, темп көтөрүлдү да, муну 20-чы жылкы азыр мына бул 7-чи созувга чакырылышка болуп көрбөгөндөй сатып алуу болду да. Болуп көрбөгөндөй, бүт баарын кошкондо ошого жетпейт. Аябай. Бирок эл ушул жерден аябай жообун берди да. Менин оюмча бул темп аябай азаят. Жок болушуна кепилдик бере албайм. Антип айтканга эч кимдин мындай эмеси жетпесе керек. Азаят, Кудай буйруса бул дагы жакшы. Азыр мына парокту азайтуу, форма 2-ни бул дагы бир топ шайлоону арзандатат, чындап. Чыгымдар азаят, көп ашыкча рекламалар, башкалар, агитаторлордун мындай азаят. Бул шайлоонун арзандашына алып келет. Кудай буйруса ушу менен жакшы шайлоону өткөзүп, жаңы күчтөрдү келгенин элдер көрүп түшүнсө, анан дагы айтышат. Аз айткан жакшы экен, эркин атаандашы берген жакшы экен, 1%га түшкүлө депчи. 1%га түшүп, келечекте бир 0 болгону мен ушуну каалайт элем да, ушундо туура болот эле. Эл колдогон болсо, эмне үчүн келе албаш керек? Келсин. Эмне үчүн биз ограниченияларды коюшубуз керек? Жасалма тосмолорду. Сизге чоң рахмат. Биз убакыт аяктап калгандыгына байланыштуу эфирде жыйынтыктаганга туура келип атат. Кадырман угарман, сиз Марал радиосунда Күн жабыт программасын уктуңуз. Бүгүн биз шайлоо мыйзамдарына өзгөртүү боюнча сунушталып жаткан мыйзам долбоорунун демилгечиси Алтынбек Сулайманов менен дал ушул мыйзам долбоору боюнча талкууладык. Суроо узаткан жана байланышка чыккан угармандарга рахмат айтам. Алтынбек мырза, сизге чоң рахмат келип бергениңизге. Рахмат сиздерге дагы. Берүүнү кайталап Маралдын Facebook баракчасынан уга аласыз. Кайрадан эфирден амандашканча саламатта туруңуз.